3,5 mingdan ödöy кетерет. 8 ming, 5 ming ушундайлар бар. Сардор Адалиев дээрлик 20 жыл убакыттан бери автоунаалардын терезелерин караңгылатып кызмат көрсөтүп келет. Ал буга чейин автоунаалардын арткы терезелерин караңгылатып келсе, эми ага алдыңкы терезелерин да караңгылаткандардын саны көбөйө баштаганын айтат. Азыр уже уруксат алдынан берип тур, бирок бизде аркага бар эле өзү мурундан. Кылып жүрчү элек аркы көздөрдөн ушунун пайдасы бар. А бирок алдына келсек, алдына ham пайдасы бар, бирок мындай материалдын проценттери болот азыраак. Ошондордон жасап, эми кимдир аллергиясы болушу мүмкүн көзүнө. Ушундай аркылуу полезный жактарына пайдасы бар, бирок минус жагын билбейт экенмин. Анан бизге ушундай кайрылып келишет, жасап беребиз. Ушундай. Материал эки түргө бөлүнөт, оригинал, простой болот. Американский деп коебуз, китайский деп коебуз. Ушундай. Эми 100% ушундай көбүрөөк сактайт. Ичи караңгы болот, салкын болот. А берки процент азырактарына азыраак болот экен да. Автоунаасын тиешелүү кызматтын уруксаты жок караңгылаткандар көбөйгөндүктөн Ош шаардык кайгуул кызматы 1 айлык текшерүү жүргүзүшкөн. Анын жыйынтыгында 38 айдоочу машинасын мыйзамсыз караңгылаткан. Мындан улам кайгуул кызматы эски мыйзамдын негизинде ар бирин 5500 сомдон айыпка жыгышкан. Алар эми азыр өзүңөр белгилүү болгондой Ош шаары ысык жай башталгандан баштап күн ысыйт. Ошонун негизинде ушул бир топ бир сезон болот. Ушундай баардык айнегин караңгылатып алат. Биз баардыгын ошол мыйзам чейин түшүндүрүп атабыз. Көбү элдер түшүнбөй атат. Уруксат берген турбайбы деп эле алып жармаштырып атат. Ошол официалдуу түрдө уруксат бергенден кийин да өзүнүн жоболору иштеп чыккандан кийин анан күчүнө кирет. Кызматкер катары айтсам, бул тонировканын өзүнүн тиешелүү деңгээлде процент болот. Ошо өтүмдүүлүгү, мисалы үчүн анын 15% бар, анан 100% бар. 100%дын да ичиндеги сапаттуусу бар. Өтө сапаттуу, жакшы сапаттуу тонировкалар ичинен бардык нерсе көрсөтөт. Ал эми арзан тонировкалар алар эч нерсени көрсөтпөйт. Ошол 100%дан ашып 150%га чейин капкараңгы болуп, жолуна кырсыктарын алып келиши мүмкүн. Ошону өзү сапаттуу тонировкалар иштетилгөнгө ушул элдерди үгүттөп кетебиз да, сапаттуу тонировкаларды чаптабыз. Буга чейин автоунаалардын айнектерин караңгылатууга уруксат берген мыйзам долбоорду сунуштаган авторлор бир топ эрежелерге токтолушкан. Анда караңгылатууну 25%дан 100%га чейин чаптаса боло турганы айтылган. Мындан сырткары автоунаанын алдыңкы терезесине уруксат берилген эмес. Анткени коопсуз шаар долбоорунун негизиндеги мыйзам бузуулар машинанын алдыңкы терезеси аркылуу фиксация болот. Ишиңиздер көбөйүп кетпейби? Ансыз деле азыр биздин ушул майда иштеген кызматкерлер көбүнчө күңүрттөлгөн айнектүү эшик машиналерди токтотот. Ансыз деле анан ишиңер көбөйүп кетпейби улам токтото берип? Бул мындайда биз деген жанакы лицензиясы жок автоунааларды токтотобуз. Бул боюнча жанакындай карчек системасы киргизсек, анан азыркы берип аткан сунуштар боюнча QR код менен киргизсек, андай деле жумуш көбөйт го деп биз ойлойбуз да. Долбоордун авторлору айдоочулар 30 миңден 50 миң сомго чейин төлөп машинанын терезесин караңгылатып алууга уруксат берүүнү сунуштаган. Бул сумма азыр так чечиле элек. Андыктан кайгуул кызматы мыйзам долбоор күчүнө кирмейинче автоунаасынын айнектерин караңгылатпоого чакырат. Урматтуу айдоочулар, биринчи каттоодон өтүңүздөр. Ата уруксатнамасын алыш керек. Алгандан кийин гана тонировканы чаптоосу керек. Ага чейинки чапталган тонировка мыйзамсыз болуп эсептелет. Ошону элдерге жеткирип кетиш керек. Мыйзам чыгыптыр деп эле жармаштырып албастан, мыйзамдуу каттоодон өткөзүп, уруксатнаманы алып анан кылыш керек. Азыркы мыйзамга ылайык айнектерин караңгылатып алган айдоочуларга 5500 сомго чейин айып пул салынат. Бир жыл ичинде бул эрежени бузган айдоочулардын саны 2700дөн 3000ге чейин болгон. Ал эми жаңы мыйзамдын негизинде автоунаасын уруксаты жок караңгылата турган болсо 20 миңден 40 миңге чейин айып пул салына турган болууда. Долбоор боюнча такси, эл ташуучу жана жүк ташуучу автоунааларга каттал айнектерин караңгылатууга уруксат жок. Айжамал Түгөл, Байгыз Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары.